Кыргызстандыктар 13 жаштагы кызды зордуктаган жигитти актап жиберген судьянын кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Кыргызстандыктар 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетүүсү талабы менен президент Сооронбай Жээнбековдун атына кол чогултушууда. Белгилей кетсек, буга чейин Айбек Эрнис уулу Бишкек паркта 13 жаштагы кызды зордуктаган 22 жаштагы жигитти актап жибергени белгилүү болгон. Бул судья биринчи жолу шектүү өкүм чыгарып жаткан жок. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин аталган судьяны ээлеген кызматынан бошотуп жоопкерчиликке тартылуусун талап кылабыз деп айтылат билдирүүдө. Петиция ушул жылдын 5-июнунда change.kg сайтында түзүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Текебаев, Жанар Акаев спикер же премьер-министр болот. Жаңы дем бул кокустан түзүлгөн альянс эмес. Ал мурда эле ойлонулган тарыхый жана идеологиялык мааниси бар кыймыл деп билдирди Атамекен саясий партиясынын лидери. Жаңы дем альянсынын түзүүчүлөрүнүн бири Өмүрбек Текебаев 24 агенттигине берген маегинде. Анын айтымында учурда коомчулук үчүн биригүү маанилүү болуп турат. Бүгүнкү күндө биз бардыгыбыз туура кадамдарды аныктап, өлкөнүн өнүгүшү үчүн бардык күчүбүздү бириктирүүбүз керек. Биринчи колго алууга татыксыз болгон майда чүйдө маселелер, талаш тартыштар менен баш оорутууга жол бербей, жеке амбициядан алыс болуу шарт деди ал. Өмүрбек Текебаев билдиргендей, республика боюнча социалдык сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында 6-чы чакырылыштын мыкты депутаттары катары Жанар Акаевди, Наталья Никитенканы, Рыскелди Момбековду сынашкан. Муну менен катар эле жогорку кеңештин кийинки чакырылышында жаңы жүздөрдү көргүлөрү келгенин айтышкан. Бирок альянска киргендердин ичинен Темир Сариев менен сизди жаңы жүз деп айтууга болбойт да деген суроого Текебаев: 1 жылга жакындап калды. Менин ишим боюнча сот созулуп жатат. Мындай сүйрөлүү өз ара саясий жасалмалуулукка ээ. Менин жана Чотоновдун парламентке баруубузду каалабаган күчтөр жок эмес деп айта албайм. Ошондуктан парламентарийлердин тизмесинде мен боломбу же жокпу азырынча белгисиз деп белгилеген Текебаев саясатта жаңы жүз менен эски жүздөрдүн ортосунда баланс болушу зарылдыгын жана жаштарга тажрыйба керектигин белгиледи. Анын айтымында шайлоо кампаниясынын алдында Жанар Акаев лидер болот. Парламентке өткөндө дагы фракция лидерлигине көрсөтүлөт. Эгерде биздин фракция көпчүлүк коалицияга кирсе, анда Жанар Акаев төрагалыкка же балким премьер-министрлик кызматка ат салышат деп айтты Текебаев. Анын айтуусунда фракцияга бардык негизги орундарды жаштар ээлейт. Лидерлик мураска калтырылбайт. Лидер процесс учурунда жаралат. Лидер деген күрөш учурунда пайда болот деп кошумчалады саясатчы. Булак аргумент KG. Жамбыл Камчыев, Куудул, Мотоев менен Чыпалак Баатыр жеңил-желпи болбой, чоң газапка кошулушпайбы? Жамбыл аке, учурдагы саясий кырдаалга карата бааңыз кандай? Мен ошто, силер Бишкекте. Менимче жалпы өлкөдө салыштырмалуу абал тынч, бирок чек ара көйгөйү алигиче толук чечилбей жатканы өкүнүчтүү. Бул бийлик чек араны чече алаарына ишенесизби? Мен чек ара маселелерин чечүү үчүн атайын комиссия түзүү керектигин сунуштаганмын. Алигилер менин сунушума да деп да, жок деп да айтыша элек. Соңку күндөрү эң таң калыштуу эки маалыматты интернет булактарынан окуп алып шок болуп атам. Биринчиси, өкмөт башчы Абылгазыевдин диплому фальшивый экен деген кабарды окудуңарбы? Депутат досум Рыскелди Момбековдун документида самопал дегени мени чындап таң калтырууда. Учурда коомчулукка Чыпалак Баатыр, Нурлан Мотоев сыяктуу шоумендердин жүрүштөрү тартууланууда. Булардын мындай кадамдарына кандай ойдосуз? Бул эми болбогон бир жеңил-желпи көрүнүш да. Андан көрө ал экөө чоң газатка кошулушпайбы? Парламенттик шайлоого катышып, депутаттыкка баруу планыңызда барбы? 5 миллион сом күрөө акчаны кайдан табабыз? Шайлоо жөнүндө мыйзамдын ушул жерине толуктоо киргизсе дурус болмок. Мисалы, ким парламентке шаардык кеңешке талапкерлигин койсо, ал 6 предметтен түз эфир аркылуу сынак тапшырып, анан өтсө гана акчасын төгүш керек деген. Ошондо туура болмок. Ушул сурооңо бир анекдот кыстарта кетейинчи. Баласы 5-класста окуп, онлайн дил баян жазып жатыптыр.
Ата, эл душманы деген ким деп сураса, атасы кебелбестен депутат деп жаз дептир. Баласы жок дегенде 120 сөз болуш керек экен десе, атасы жогорку кеңештин депутаттарынын баарынын фамилиясын жазсаң болот деп коет дейт. Сиз дагы деле наамга жете элексизби? Деги кандай сыйлык наамдарыңыз бар? Менин Жамбыл Камчыев деген наамым бар. Мага кантип беришмегеле. Президенттерди да, депутаттарды да, министрлерин да кыркалекей сындап жатсам. Булак Мезгил Ньюс. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты мандатын тапшырды. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Руслан Чойбеков мандатын тапшыруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырды. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Маалым болгондой, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссияга Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Чойбеков Руслан Нуркалиевичтен Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурун токтотуу тууралуу арыз келип түштү. Ал эми анын ордуна Замир Эсенаманов келери белгилүү болду. Булак Мезгил Ньюс. Бекборбиев: шайлоо малга туз берген сыяктуу эле боло береби? Ырчы Бекборбиев өзүнүн социалдык баракчасынан депутаттардын шайлоо алдында берген убадаларын ким текшерет деген суроо менен билдирүү жазып чыкты. Шайлоонун алдында берген убадаларыңды аткардыңбы, урматтуу депутат? Аткардыбы, жокпу, ким текшерет? Же текшербеш керекпи? Отчет берилбейби? Ал аткарылбай калган убадалары үчүн жоопкерчилик болобу? Ишке ашырабыз деген программаларын партиялар аткарбаса, кийинки шайлоого барганга укугу барбы? Же дагы деле мурдагыдай убадалар айтылып, жобу жок аткарылбай кала береби? Шайлоо малга туз берген сыяктуу эле боло береби? 5 жылда элге 1000 сомдон таркатып коюп олтура бергендей. Айтор суроо көп, жооп жок деп ырчы жоопсуз суроолорду жамгырдай жаадырды. Булак Назар Ньюс КЖ. Прокурор Сапар Исаковду 20 жылга эркинен ажыратууну сурады. Прокурор экс-премьер-министр Сапар Исаковду Тарых музейин жана Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо иштериндеги коррупциялык иштери боюнча күнөөлүү деп таап 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу бүгүн 1-Май райондук сотунда Тарых музейин жана Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо боюнча козголгон кылмыш ишин кароо учурунда айтылды. Маалыматка ылайык, Сапар Исаковдун күнөөсү толугу менен далилденди жана мамлекеттик айыптоочу Сапар Исаковду коррупция 319-берене айыбы менен айыптап, 20 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялап, 247 миллион сом айып салууну суранды. 20 жылдык мөөнөт Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо иштеринде Сапар Исаковдун соттолгон учурун да камтыйт. Бишкек ЖЭВин модернизациялоо иши боюнча сот Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыраткан. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Тарых музейин оңдоодо мамлекетке 307 миллион 650 миң сом зыян келтирилген деп айткан. Булак Фабула. Гүласал Садырбаева: Докемдин өлгөн күнүндө апам төшүмө кирип, Куран окутууларда козголду окшойт. Бүгүн раматылык бейиши болгор залкар талант Дооронбек Садырбаевдин өлгөн күнү. Терүүсүндө адилеттүүлүктүн символуна айланган көп кырдуу өнөр ээси быйыл 81 жашты карытмак. Өлгөн күнүндө Кыргызга бир жаралган инсандын элесине таазим кылып, рухуна зыярат кылуу менен маркум жөнүндө бир тууган карындашын сөзгө тартып, учкай маек курдук. Эже, бейиши болгор докебиздин дүйнө салганына 12 жылдын жүзү болуптур. Бул күнү залкар инсанды кантип эскересиздер? Биздин үй бүлө үчүн ар бир жуманын бейшемби күнү, ар бир жылдын 13 февраль туулган күнү жана 28 майда каза болгон күнү чогулуп агабызды эскерип, Куран окутмай салпка айланып калган. Бирок быйыл шартка байланыштуу ар бирибиз үйүбүздө эскерип отурабыз. Туулган күнү менен каза болгон күнү чоң кылып эле түлөө өткөрүп жүрөбүз. Биз жеңеме ыраазыбыз, анткени ал жуманын ар бейшемби күнү дасторконун жайып Куран окутат. Кимибиз бош болсок бармай адатка айланган. Эсимде, бир жолу ысык көлгө эс алганы жеңемди кошо ала барганбыз. Бейшемби күнгө бир күн калганда сүйүнүп кетти. Көрсө кадимки пиццаны жарнамалаган кагазды колуна кармап алыптыр.
кыз эртең акеңе кантип Куран окутам деп сарсанаа болуп жаттым эле. Мына 2 пицца алып окутсак болот деп Куран окутканбыз. Агаңыз түшүңүзгө киреби? Албетте, көз өткөн жакын адамдарың тез-тез түшүбүзгө кирип турат. Бүгүн негедир акем эмес, апам түшүмө кирди. Жарыктык. Алда бүгүн Куран окутула турган күн деп козголсо керек. Мамлекет тарабынан докебизге көрүлгөн камкордук, анын арбагы ыраазы болоорлуктай иш-аракеттер жасалып турабы? Ооба, мамлекет тарабынан бир топ эле жакшы иштер жасалып жатат. Мисалы, Бишкек жана Ош шаарларына Ноокен районунун борборундагы чоң көчөлөргө атын беришти. Ноокен районундагы бир мектепке, бир китепканага, өзү иштеген кыргыз телефильмге ысымын ыйгарышты. Ноокен районундагы Баатырлар аллеясына мектепке эстелиги коюлган. 80 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары шартка байланыштуу жылдырылып келе жатат. Ал эми эстелиги даяр болуп калган. Аны Чүй проспектисине коебуз дешкен. 80 жылдыгына карата өлкөбүздүн бир топ жогорку окуу жайларында илимий конференциялар, эскерүү кечелери өткөрүлдү. Булак Мезгил Ньюс KG.